барын өзümdün oyumdun bарын жазып, кестерин бары мына аны басып, елге малым болып тұрған кезі. Бирок мына бүгүн барыңыздар ушу жерге чогулуп, дагы эле ушу жерде туруп мына Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгарыш керек деп ушу жерде айтып бергениңиздерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Анткени Өмүрбек деген бул чындан эле Кыргызстанда бир эң көрүнүктүү саясатчы, чыган ишмер. Ушу Кыргызстандын акыркы 25 жылдын ичинде абдан мына Кыргызстандын демократиясы болобу түптөлгөнүнө көп чоң зор салым жасаган адам катары биз баарыбыз билебиз. Ана мына ушундай адамды ушундай бир баскынчылык жанагындай методдор менен колун кайрып дегендей мына мамитип самолеттон алып кеткендери бизди баарыбызды абдан капа кылып атат. Аны болсо мына бүгүнкү митингде айтып атышат, чогула бергиле, баары бир биз билгенибизди жазайбыз деп атышат. Ой, биз баарынан өткөнбүз шунун баарынан. Акаевдин заманында да, Бакиевдин заманында да мен эсимде бар, мына ошо Өмүрбек менен биз экөөбүз Бакиевдин заманында мына Сүкөлгө канча жолу барып, ошо жерде милиция аркабыздан жүргөнү, биз СДПК партиясынын штабына келсек, балта менен ошону ачып аракет кылып бандиттердин баарын чакырыптыр милиция. Ушундай бир жамандыктардын баарын бирге өттүк элек. Мына ошентип тигил бийлик кетти эле. Бирок бул бийлик аны кайталабайт го деп мен ушинтип ойлодум эле. Мен ошого ишендим эле. Бирок мына биз көрүп атабыз. Өмүрбек бер жакта да калып, ошо Кыргызстанда жасаган азыр неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура болбосун. Бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына толуп аткан ошондой адамдардын баары тегеректеп эле баары эле ак үйдүн баары толуп отурбайбы? Эмнеге мына ушинтип жалаң мына ушул Текебаевдин жанындагыларды Шыкмаматов, Саляноваларга мына ушинтип асылып атканы. Мына баягы Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Ошо Белизгейттин жанагы кол койгон апостилин берген адамдар ошондой эле мына ушу Бишкекте, Кыргызстанда дагы бир топ бизнестерге ошондойду жасап берген экен. Анын баарын көрсөттү, айтты Текебаев. Бирок азыр болсо мына Сегизбаев кетсин дегенде азыр мына чипи чыгып Сегизбаев эми журналисттерди коюп койсо мына профессионал эмес балдарды алар болсо жанталашып атат да. Мына барып дагы мына ушундай ишти баарыбыз эле таң калып атабыз. 6 жылдан бери жанагындай шылуун адам эчтеке дымын чыгарбай жатып анан бир күнү эле чыгып калып эле мына мындай силерде ошо Текебаев деген бар, ошол мына ушинтип жасаган деп туруп келип атканы. Азыр ушундай бир чукул моментте келип атканы бизди баарыбызды таң калтырбайт, анткени саясий күрөш жүрүп атат. Бул саясий күрөштүн закондору ушундай экен. Мына эки төңкөрүштөн кийин кайта эле мына биз ушундай учурга кайта эле учуруп атабыз. Мен ойлойм, бул акыйкатсыздык, бул такыр мындай бир Кыргызстандын эгемендүү мамлекеттин бийлигине жарашпаган нерсе. Бул мындай бир башка өлкөнүн шылууну биздин Кыргызстандын мамлекеттик ишмерин мамтип жабандап азыр мына 2 күндөн бери кармап биз болсо ошол жерде баарыбыз ошо жүрөгүбүз кысылып турганыбыз мына кандай чечим чыгарат экен биздин сотторубуз деп биз баарыбыз кечөөндөн бери айтып атабыз. Сот калыс чечим чыгарыш керек. Сот мына бул Текебаев ким экенин ошону сезип сотторго ишеним жок да. Мына бүгүн Текебаевди ошончолук эле жанагындай
следствие керек болса, Текебаевты үйгө чыгарыш керек. Текебаев бай күнөлө кетип атканда жүрөгү ооруп аткан. Мен ойлодум эле ушу барбай эле койсок ошол жака деп. Жок, барып келди. Мына эми ошо самолеттон ошо ооруп Текебаевти алып чыгып, мына азыр ошо түрмөдө кармап отурушканы. Сотко шелсек биз бияка келбейт элек да сотко шелип. Быйыл шайлоо болот. Мына закон боюнча азыркы президент кетиш керек. Эмки ошо мындай таптакай шайлоонун негизинде шайланган президентке бийликти бериш керек. Мына ушул жылы мындай атайын ушинтип элдин баарын кыжырын кайнатып, баарыбыздын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе, эл толкуп, мына мен ойлойм баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу. Биз азыркы саясий ситуацияны контролдоп, баарыбыз мына элибиз тең. Мен эстеп атам, мына барган эле көңүр айылдансыңар. Айылда мына таптакай эле турмуш болуп атат, эл укпай да калып атат, ушундай нерселер бар. Баары жабык, жол жабык. Мына демек мен айтат элем, ушу биз быйыл ушинтип мына шайлоодо өткөзүп беришибиз керек. Мындай жамандыктар болбосун. Өмүрбек Текебаев өзүнүн партиясы менен бирге ушул саясий процесстен чыкпасын. Дайыма мына 25 жылдан бери эң алдыңкы саптарда жүрдү эле. Мына ошондой болсун, жанагындай следствие жүрсө жүрсүн. Бирок мен айтат элем, акыйкаттуу болсун. Ошол жалаң эле тандалган адамдарга ушундай болбосун куугундук деп мен ушинтип эсептейт элем. Утту эл, мына мен айта турган сөзүм мына ушул. Мен айтат элем, Өмүрбек Текебаев биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Болуптур, алар болсо ушу жамандап атат. Шаарда толуп аткан саясатчылар бар, жамандап аткандар. Алардын алар өзүнүн алдында боло турганын көрсүн, бирок Өмүрбек жасаган иши үчүн элдин сыймыгы, урматы болуп жүрө берсин. Айкын сөз айтып жаткандар, бул ошол кайра эле бийликке келүү амал эмес.